дүйнөлүк экологиялык коопсуздук боюнча уюмдун эсеби боюнча жылына 3 миллионго жакын адамдын өлүмү ушул шаарлардагы экологиянын бузуктугунан адамдардын өлүмү абдан көбөйүп кеткен экен да, жеткен экен. Мындан тышкары автокырсыктардан канча адамдар каза болуп жатат. Мына ошондуктан бүгүнкү күндө Бишкектер эмес, дүйнөнүн көптөгөн шаарларында борбор калаага машиналарды, автомашиналарды киргизбөө, экологияны таза сактоо, адамдардын шаардын ичинде эркин жүрүүсүнө мүмкүнчүлүк берүү сунуштары жасалып келүүдө да. Мына Пекинди алып көрөлүчү. Кытайдын борборунда 14 жылдан бери ушул автомобилдерге ушул номер боюнча кирүүгө чектөө салынып койгон да. Эми элестетип көрсөңүздөр, 22 миллион калкы бар шаарда, ушул мегаполисте автомобилдердин жүрүүсүнө ушундай бир жөнгө салып, бир чектөөлөрдү койгонго жетишти. Ошону менен бир катар авто тыгындардын маселеси, шаардын ичинде жанагындай түтүндүн көбөйүүсүнө, экологиянын бузулушуна карата бир катар чаралар киргизилип, акыбал жакшырды да. Албетте, мындай автомобилсиз шаарларды калктуу конуштарды элестетүүгө мүмкүн эмес. Ошончо да автомобиль жүрбөгөн шаар да бар. Мына Венецияда буга тыюу салынган, анда мүмкүнчүлүк да жок. Негизинен шаардын четинде, шаардын ичинде жанагы каналдардан кайык менен жүрүп атышпайбы, андан газ чыкпайт, түтүн чыкпайт, жана башка үн да чыкпайт да. Бул эми жомок кыялдагыдай шаар болуп атат да. Бирок ошентсе дагы дүйнөнүн көп өлкөсү ушул автомобилден тажап, анын зыянынан кутулууга болгон аракетин жумшап келишет. Анын ичинде жанагындай кылып чоң шаарларга, деги эле шаарлардын ичине автомобилдин жүрүшүн азайтууга болгон аракетин жумшап келишет. Азыр мына ушул Лондон, мына Ситинин ичине киргизбейбиз деп жатышат. Бул эми жанагындай бизнес-центр, машина батпай кетти, киши жүрө албай калды. Анан Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө, Азиянын төнүккөн өлкөлөрүндө ошол жанагындай жөө жүргүнчүлөргө көчөлөрдү гана эмес, бүтүндөй кварталдарды, айрыкча борбор калааларындагы бүтүндөй райондордо жүргөндөрдү ошол жөө жүргүнчүлөр үчүн калтырышкан да. Ушул көчөдөн жөө жүргүнчүлөр анан велосипедтер гана, айрым велосипедде жүрбөйт да. Мына ушундай чараны колдонуп атышат. Туура, эми Европада деле бир катар ушул мамлекеттердин борбор калаларында абдан чоң демилгелер жасалган да. Мисалы, Норвегияда, Ослодо ушул 2019 жылга чейин толугу менен ушул өлкө боюнча автомобилдерден баш тартабыз деп ушундай бир чоң демилгени жасашкан. Ага чейин борбор калаада ушул автомобилдерди чектөө боюнча бир топ сунуштар жасалып, алардын айрымдарын ишке ашырганга жетишти да. Сеулда алып көрөлү. Сеулда бул жагынан мына бүгүнкү күндө ушул дизель кыймылдаткыч менен жүргөн автомобилдерге 2017 жылдан бери ушу тыюу салынып калды да. Эгерде автомобиль абаны булгап жаткан болсо, аларга олчойгон айып төлөөгө жана мындан кийин шаарга киргенге тыюу салынат экен да. Мындай демилге Мадридте да болгон. Мадридтин мэри дагы ушул толугу менен борбор калааны ушул автомобилдерден арылтуу, экологияны тазартуу, жөө адамдарга эркиндик берүү, алардын социалдык укуктарын тебелеп-тепсебей ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүп берүү демилгелери менен чыккан болчу. Автомобилсиз шаар, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шаар деген девиз барган сайын актуалдуу болуп атат. Жана сиз айтып аткандай Лондон, Сеул, Мадрид, Осло, Англияда ошол Лондон эмес, мына Оксфорд, Бристол, Бирмингем, Йорк, ушуларда шаардын ичинде автомобиль жүрүшүн чектеп атышпайбы. Ошол мезгилде эле альтернатива да болуш керек. Анда велосипеддер үчүн жолдор болуш керек, көчөлөр ыңгайлуу болуш керек, коомдук транспорт болуш керек, жүргүнчүлөрдү тигил же бул точкага жеткизген. Экинчи маселе дагы мына биздикине байланыштуу актуалдуу болуп аткан чоң машинелердин шаардын ичинде, айрыкча борбор калаада аралай чаап жүрүшүнө. Бул эми Советтер Союзунун убагында тыюу салынган. Анан биз эгемендүүлүк убагында кайта киргизип албадыкпы? Кирейген
чоң жүк ташуучу машиналар, курулуш материалдарын ташыган машиналар көчөгө төгүп чачып бит кылып атышпайбы? Мына ошолорго тыюу салынган. Мына айрым шаарларда, мисалы Англиянын, Европанын 12 тоннадан аштыгы болду. Ошол шаардын борбор эл эмес, ичине эмес, ошо жүрүүгө тыюу салынган болду. Айланып өтсүн да, айланма жолдор менен кетишет. Мына ушундай чараларды биздики дагы ошого келип аткан туура болуп атат. Эми бирок ошентсе да калган жактарында ойлонушууга мажбурлайт да бизди. Эми айыптар жагына келсек да, мына 2 жылдан бери Москвага жанагы автомобилдердин кирүүсүнө, эгерде өткөн жылы жалаң жүк ташыган машиналарга тыюу салынса, быйыл жанагы 3 тоннадан жогору болгон машиналардын баардыгына тең Москвага кирүүгө тыюу салынып, эгер алар баардыгы тең электрондук пропуск өткөрмө менен гана кире турган болуп калды да. Эгерде мындай эрежени буза турган болсо, айдоочу 5000 рубль өлчөмүндө айып тартмакчы. Кытайда ар бир күнү ушул бир жолу айып тартканда, ар бир 2 саат үчүн эле 200 юан